Аалам бизди курчап турган түбөлүктүү жана чексиз кең дүйнө. Аалам менен космос деген сөз маанилеш. Асмандагы жылдыздардын баардыгы ааламга кирет. Жер жана күн ошондой жылдыздардан. Аалам чексиз гана эмес, ошондой эле түбөлүктүү Манас эпосунда аалам термини көп колдонулуп эки мааниге ээ. Биринчи, жер жүзү бардык эл. Экинчи, бүткүл дүйнө, бизди курчап турган жаратылыш. Манас батыр чоң газапта жүрүп, чоролорунан айрылып, жалгыз калганда мындайча арман кылат. 18 000 ааламды сындап турган кезимде, калдайган шаардын баарысын камап турган кезимде, мындай өлбөй не болдум? Бу жерде Манас 18 000 ааламды же бүт жер жүзүндөгү элди сурап турганы айтылып, байыркы кезде учу кыйры жок жер бети аалам катары сезилгенин кабарлап турат. Ал эми адамзатты курчаган дүйнөнүн жалпы турум турпатын туюндурган ааламдын тутумунда турган бөлүктөр: күн, ай, асман, көк. Жер жүзүндөгү түшүндүрүктүн төркүнтеги кыргыз элинин илгертен келе жаткан салттык ой түшүнүгүнө байланышкан. Манас эпосунда адам баласы көрүп билген дүйнөнүн көп түрдүүлүгү, ар кылдыгы айтылат. 60 000 ааламдан 7 кабат кара жер, ааламды түзүп турган кубулуш көрүнүштөр, күн, ай, жылдыз, көк, жер, табияттын башка кубулуштары өз ара байланышта туруп, белгилүү тартипке жайгашканы туюнтулат. Күн батышка бир карап, күн чыгышка бир карап, жолборсум турду ыңгарап, күн тарапка бир карап, түн тарапка бир карап, жолборсум турду күркүрөп, төрт тараптан айбанат төгүлүп кирди дүркүрөп. Бардык бир жактуу философияларынан айырмаланып, бабалардын биргем дүйнө философиясы ааламдын жаралышын көп курдуу карайт. Ал төмөндөгү Манас эпосунан алынган 14 сапта таасын айтылган. Алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алды калың кара жер жерлигинен түткөндөй, ай алдында дайранын толкунунан бүткөндөй, абадагы булуттун салкынынан бүткөндөй, асмандагы ай күндүн жаркынынан бүткөндөй деп Манас өзгөчөлөнөт. Акыл эс болумуштун жаралышы Манастын жаралыш мисалында түркүн нур, демек дала, күн, дайра, булут, толкун, жер, ай, аба, салкын, алтын, күмүш сыяктуу фольклордун жуурулушу менен коштоолору айтылган. Демек кыргыз таанымы боюнча жаңы жаралган нерсени же жандууну жогорку күч аалам бүт бардык өзүнүн заттары менен ширетип жаратат. Анда мындай жаралышта бүт аалам жөнүндө маалымат камтылышы керек. Ал эми аалам биринчи жаралганда акыл эс түзүүсү жок жаралышы мүмкүн эмес. Демек Манастагы акыл эстин жаралышы жөнүндөгү сөз бул кыргыздардын жалпы эле дүйнөнүн жаралышы жөнүндөгү сөзү. Мында дүйнөнүн жаралыш варианттары бар. Манас деген аттын эпостогу коюлушу жөнүндө Чакан Валихановдун вариантында: в начале пусть будет буква Мим, это образ пророка. В середине пусть будет буква Нун, это образ святого. В конце пусть буква будет Синь, это образ льва. Между этими буквами пусть будет по алифу, это первая буква в имени Аллаха. Счастливое имя ребенка пусть будет Манас делит. Арине, Манас деген түшүнүктү ислам жаралгандан кийин жаралган деп айта албайбыз. Анткени ал исламга чейин эле нечендеген доорлор бою акыл эстеген түшүнүктү жашап келген. Жогоруда Манастын жаралышыда да жана анын атын коюлушу да аалам түшүнгөн айрып алгыс экендиги таасын. Анткени биринчисинде Манастын ааламдык кереметке заттарга каныгышын, ал эми экинчисинде болсо ааламга гана мүнөздүү көзү ачыктык, ыйыктык, даанышмандык жана жогорку күч жөнүндө сөз болуп жатат. Ушундан улам кыргыздардын таанымдарына ылайык Манастын жаралышында дүйнөнүн жаралыш варианты, ал эми Манас эпосунда дүйнөнүн кайталангыс рухий керемети бар деген жыйынтыкка келебиз. Демек, бабалардын философиясында ылайык кандай гана жаралыш болбосун, ошонун ичинде аалам, анын алгачкы түзүүчүлөрү бар, башкача айтканда тарыхы бар. Мындан кыргыз аалам таануусу диндик эмес, философиялык болгондугу байкалып турат. Чынында кыргыздар динден философияга алда канча жакын болушкан. Анткени жаратылыш менен эри шаркак жашоо үчүн аларга чындыктын сырын өздөштүрүү керегирээк болгон. Ошентип алардын аңдоо касиети жаратылыш менен болгон чыгармачыл алакасында өнүгө берген. Манас энциклопедиясынан алынган маалымат.